урматтуу биздин конокко келген апалар, биздин офицер жана сержант айымдарыбыз, биздин кесиптештер бүгүнкү салтанаттуу куттуктоону бир ырсаттар менен баштагым келип турат. Эне жөнүндө соккон жүрөк чыга калып кабынан өз баласын артык көрүп баарынан баласынын миң түйшүгүн көтөргөн эне кымбат, эне ыйык баарынан да кот. Анын сыңарындай бүгүнкү мына апалар майрамы менен куттуктайбыз. Бул Кыргызста апаны, энени, эжени, карындашты сыйлоо деп көптөгөн биздин накылыбызда, салт санабызда, эпосторубузда да жазылган. Мен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында кызмат өтөйм. Жол тескөөчүсү болуп иштеп жатканыма быйыл 6 жылдын жүзү болот. Бул кесип менин жүрөгүмө эң жакын, сүйүктүү кесип деп айта алам. Бул кесип мен үчүн ардактуу, ары сыймыктуу кесип болуп эсептелинет. Бул кесипке келип калганымдын өзү эле өзгөчө болгон. Анткени УТРК телеканалында майы кызматкерлерине жол тескөөчүсү керек, жол тескөөчүсү талап кылынат деген жарлыкты уккандан тартып эле мен документтеримди тапшырып, ошол жылдан тартып эле азыркы күнгө чейин майы кызматкери болуп эмгектенип келем. Бул кесип, бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жөн гана кесип эмес, бул ары түйшүктүү, ары оор, жоопкерчиликтүү жана ошондой эле бекем тартипти талап кылат. Ошол себептен бул кызматты мен жүрөгүмө эң жакын, сүйүктүү кесип деп да айта алам. Урматтуу айымдар, 8-март аялдардын эл аралык майрамы менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Чың ден соолук каалайм, ишиңерге ийгилик каалайм. Эркектер, жигиттер жааматына да рахмат. Ушул медалды мен биринчи жолу алып атышым, муну сыймыктануу менен тагынам. Бардык жака тагып жүрөм, үйдө деле тагып жүрөм. Той топурга да тагып жүрөм. 8-март майрамы менен куттуктайм. Ошо элдин кызматын артып жүрөсүңөр. Мен үйдө эки келиним менен балам атасына жолун жолдоп, ошо эл үчүн иштеп атышат. Ошо жакшылыктар бүт заманыбыз тынч болуп эле, ошо жакшылыктар деле жүрө бергиле.
Рашидовна, бүгүнкү 8 март эл аралык майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолук табыңыз, ишиңизге ийгилик, ар дайым жакшылыктар коштоп жүрө бериңиз. Куттуктайбыз дагы бул жолу. Спасибо большое, ребята. Я очень горжусь тем, что работаю с вами. Будем стараться в том же духе. Уголовный суд ең алдыңғы службалардың бири. Ошол службанын ичинде мынакей кыз болсо дагы мынакей силер менен тең үзөңгүлөш бирдей иштеп ишин да жакшы алып барып атат. Ошол Камила Чүй областында общий Интерполда 50ден ашык да иш область боюнча. Ошонун жартысы мына соклуктан коюлган. Ошон үчүн да сыймыктанышыбыз керек биз Камила менен. Эми Тешебаева Камила боюнча айткым келсе, бул өзүнүн ишин тың билген, биздин мынакей ушул кылмыш иликтөө бөлүмүндөгү оперлер менен тең тайлашып, ошолордон жакшы иштеп, өзүнүн кызматын көрсөтүп жатат. Буга чейин да мынакей ушул былтыр 2024-жылы дагы жылтойбуз. Кылмыш иликтөө кызматкерлеринин мыкты кызматкерлиги намын алган. Азыркы күндө да мынакей кылмыш изилдөө бөлүмүндө Сокол району боюнча жакшы жетишкендиктерди алып жүрүп жатат. Мен милициянын полковниги Конурбаева Гүлмира Шашимбековна ички иштер органдарында 1997 жылдан бери кызмат өтөп келе жатам. Кызматтарды ар кайсы бөлүктөрдө өтүп келдим. Ички иштер министрлигинин өзүндө иштедим, Октябрь РОВДсында иштедим. Атайын багыттагы полкунда дагы 7 жыл иштеп келдим. Акыркы 3 жылдан бери Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгында кызмат өтөп келе жатам. Мен 2 кызымдын кадырлуу энесимин, бактылуу энесимин. Кыздарым чоңоюп калды, Кудайымга буйрса, экөө өз жолдорун табып, жакшынакай иштерлеринде иштеп атат бухгалтерлер.